Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Мына бүгүн ушундай Азирети муфти Турцияга качып кетип калыптыр, чет мамлекетке качып кетип калыптыр. Финансовый маселеси мындай болуп, тигиндей болуп, Кудайдан коркойлу. Дагы Кудайга чакырайын. Эгерде биз ушинтип бузула берсек, кантип мамлекетибиз оңолот? Мен Кудайга шүгүр Бишкектемин, бала чака үй бүлө менен. Албетте телефондорду албайм. Бүгүнкү күндө азыр бардык телефондорго алып жооп бере турган болсоң, кандай деген заман кетип атат. Телефонду албай койгондун мааниси ал асманга учуп кетиптир деген мааниде эмес да. Ошон үчүн сиздерди чакырам, урматтуу туугандар, келиңиздер ынтымакка келейли. Мамлекетибиз кандай оор кырдаалдарды, кандай оор күндөрдү өтүп атат. Мына жакында эле инаугурация болуп, бадышалуу болдук. Бүткүл дүйнө эми карап турат, эми кандай алып барат экен деп. Ар ким өз ар жака мамлекетти тарта бере турган болсок, эгемендүүлүктөн айрылып калбайлы. Мындай кылбай, бир башка баш ийип, мынакей президентибиздин айткан саясатын колдоп, Кудай кааласа баары жакшы болот. Териштирүү болот. Бири-бирибизге дос болойлу. Досман боло албасак дос, душман болбойлучу. Бири-бирибизге жакшылык каалайлы. Жакшылык каалай албасак, жамандык каалабайлы. Пайда жеткирейли, пайда жеткире албайбызбы? Зыян жеткирбейли. Мактай албайбызбы? Артынан жамандабайлы, туугандар. Кыргыз эли аз эле элибиз. Уят болбойлу келиңиздер. Ошондуктан кандай маселе болсо дагы биз ушул тактыкта, кайсы маселе болсо эки тарапты угууда, ушу менен маселени чечсек, Кудай калса баары жакшы болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ким ушинтип жала жапкан болсо, аларды тообага чакырамын. Кудайдан кечирим сурасын, менен эмес. Алла Тааладан кечирим сурасын. Ушундай жала жапканды, ушундай кылып таркаткандарды бул өтө чоң күнөө экенин эсиңизден чыкпасын. Биз үмүт менен жашайлы. Күн сайын өлүмдү унутпай жашайлы. Сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Эки-үч күн мурун бизде жайларына башы менен качып болуп кеткен Карабеков шерик WhatsApp аркылуу чалып, менден муфтийди бир аз түшүнбөстөрүн улам таарынчыбыз болуп калган эле, ошондон пайдаланып, сиз да каралап, муфтий тигиндей, муфтий мындай деп бербейсизби? Ошонун эмесинде дагы жаңы шайлана турган муфтий деп Султан деген бир таксырдын атын айтып калды. Ошол киши силердин кыйналып жашаган жашооңор тууралуу кабардар. Эгер ошондо муфтийди чогуу жала менен жок кылып жиберсек, сиздерге ошо мечиттеги алынган жериңиздерди алып бергенге жардам берет деп мага WhatsApp аркылуу жазып жибериптир. Мындай жала негизи мусулмандын иши эмес эле да. Анан багы тар чөйрөдө өздөрү чечип алса деп ойлогонмун. Анткени Азирети муфти дамлабыз Кыргызстанга эң биринчи жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу деген үлгү болот, дават деген. Ошол даватты жайылткан устазыбыз ушул киши болчу. Ошол кишилер айтып аткандай миллиондогон долларды жеп кетти деген түшүнүккө мен кошула албаймын. Анткени устазда андай сыфат жок деп айта алабыз. Анткени биз бул кишини үй бүлөлүк 14-15 жылдан бери тааныйбыз. Устаздын мамилесин дагы билебиз. Ошон үчүн мен муну каралоо деп билемин. Булардын бирден бир эмеси ушул Хазирет муфтийге буттосуу, муфтийликтен кетирүү, анан ордуна ошо Султан деген таксырды алып келүү экен. Булардын баардыгы жала. Ошондуктан биз мынакей муфтият дайыма ачык, ажылардын акчасын ала албай калдык деп арыздарды жазды, издесек, алар дагы баардыгы баягындай тоголок кат болуп, бирөө дагы жок. Мен ошо акчамды ала албай калдым деп алар биздин операторлор болуп чыкса, жок мен албайм, мен ажыда кезекте турушум керек дейт. Анан башка бирөөлөр болсо бизге жала жапкандардын баардыгы ал туура эмес, алар өздөрү диплому ошол подделанный болуп, өздөрүнүн себебинен кеткен. Мына мен Азирети муфти болуп иштеп атканыма мына 7 жыл болду. Ушуга чейин эч кандай мындай маселелер көзгө козголгон эмес. Эмне үчүн ушул эми курултайдын алдында атайы биздеги каралоо, мейли башка бир мамлекет мекемелерди түшүнсөк болот эле, диний жакты баардыгын Кудайдан корккон, ошол Кудайдан корккон, жакшы адеп ахлак менен чечиш керек дейм да. Бизде ар жыл сайын январь айында борбордук текшерүү комиссиясы бар.
алар ошо көзөмөлдөп, текшерип, жыйынтыгын чыгарып, анан алымдар кеңеши болот. Алымдар кеңешинде ошол муфти отчет берет. Анан ошо муфтинин ошо кылган иштерине жараша суроолор болот. Аларга жооп берет. Түшүнбөстүктөр болот, аларга дагы жооп берет. Акыры анан булар баа беришет. Канааттандырарлык, же болбосо жок, же болбосо ооба жакшы. Ушул күнгө чейин жакшы жана эң жакшы бааны алып келгенбиз. Азыр эч кимге жашыруун эмес, элибиз көбүнчө саясатташып калбадыбы? Соц тармакта эми жашырынып алып ар нерсени айтса боло берет экен. Ошон үчүн баарды мыйзам чегинде болуш керек деп ойлойм. Дагы бир айтайын, эгерде мага кандайдыр бир доолор болсо, тиешелүү мамлекеттин органдары бар. Биз мамлекетте, мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Мыйзамдуу мамлекетте жашап, мыйзамын сыйлашыбыз керек. Бизге келсе 24 саат биздики ачык. Эгер чындап эле ушул Азирети муфтийдин ушунча жылдан бери жеген ичкени буларга белгилүү болгон болсо, мурун эле тиешелүү органдарга кайрылса болмок экен. Эми ушу багы курултай жакындап калганда каралап муфтийди анан бир алсыз аялды пайдаланганы булардын өздөрүнүн жала жапкандыгын эң биринчи кадам деп айта аламын да. Эгер чындап эле Азирети муфтий ушундай болсо, булар тиешелүү органдарга кайрылса болмок экен. Анан биздей аялсыз аялдарды учурдан пайдаланып, динди жаман көрсөткөнүн албетте мен туура эмес деп эсептейм. Мүмкүн бир 3 күнгө чейин таарыныш. 3 күндөн кийин кек сактоо бизде арам болуп эсептелет. Ошон үчүн Кудай кааласа, мен мындай иштешпейм, андай эмес. Баарыбыз иштешибиз керек динге. Өмүрүбүз кыска. Кыла турган ишибиз өтө көп. Элди ыймандуулукка чакырып, баалуулуктарды тарката турган бизде ушунчалык иш көп. Эгерде 200 жыл жашасак дагы аз болуп калат да. Ошон үчүн аз бири-бирибизге мындай тоскоолдук кылып отура турган учур эмес, мамлекетибизди түптөп, мамлекетибизге жардам берип, туруктуулугуна, өсүүсүнө, өнүгүүсүнө, ошол жактан диний жактан канча салым кошо алсак, биз ушунун баары аянбастан туруп салым кошушубуз керек. Өзүбүздүн билимибиз менен, тажрыйбабыз менен, өзүбүздүн дагы башка кандай жөндөмдүүлүгүбүз болсо, ошонун баардыгы менен да. Бул талап мамлекеттик мекемелерге, ишканаларга коюлат. Анткени бул жерде өзүнүн көзөмөл органдары да бар. Мамлекет акча түзүп пайдалансын деп туруп. А муфтияттын акчасы бул жеке коомдук бирикменин акчасы. Эгерде акча ашып калса, айландырса, муфтияты мен билем, ошо акчаны алар көбүнчө медресеге, мечиттерге жумшайт. Жана башка мусулмандардын муктаждыгына. Анткени мисалы Туркиядан айырмаланып, Кыргызстан айлык коюп берген жок малдууларга. Мамлекет бир тиңде бөлүп бербейт муфтиятка. Туркияга окшоп. Туркияда бүт барча мамлекет эсебинен. Ошондон булар айландырып, ушу өзүнүн тешиттерин, жыртыктарын жабазып атса, бул жерде тура эмес айландырдыңар дейт. Эмне? Ушу кармаган тергөөчүлөр билеби кандай акчаны айлантырыш керек муфтияттын. Мен ойлоп атам, Кудайдан корккан адамдар өздөрү туура эле максатта адал жол менен айландырышып аткан муну. Пайдасын ушу мечиттерге, медреселерге, анан молдолорго берип аткандыр биякта. Айтып, бул коммерческий ишкана эмес. Керек болсо мына бизде башка өлкөлөргө окшоп жеңилдик бербей, бүгүнкү күнү мына мечиттерде толук светке, сууга коммерческий организация катарын төлөйт. Бул дискотека, ночной клубтар менен теңдештирип койгон. Аларда го оборот бар, билет алып келет адамдар, жаштар. Алардын кафе-сафеси бар ичинде. Бул жерде эчтеке жок деп, намаз окуп чыгып кетесиң. Ушуга да ушуну салып коюп койгон. Бул жерде ушунун төлөмдөрү бар бул жерде. Ошондон муфтият мен түшүндүрөм, аргасыз ушу акча болгон акчаларды айландырышып атат булар.